Урматтуу төрага, биз да колдой турган ниет, бардыгыбыз колдоп беребиз. Бирок мыйзамды мындай абалга такап туруп, туура эмес кабыл алганыбыз жөнү жок болот да. Урматтуу Санжарбек Турдукожоевич, сиз азыр мына Приматов депутаттын суроосуна так жооп бербей койдуңуз. Бузуулар кодекси боюнча 217-беренени оңдоңуздар. Атамекендик өндүргөн товарлар дейт, эркин экономикалык бирлигине кирген жана импорт товарлары менен минималдык баадан төмөн саткандар жооп берет дейт. Эгер атамекендик өндүрүштөн 100 сомдук 50 сомдон сатып алса кантип ал жооп берет? Түшүндүрсөңүздөр буну. Же алып салгыла ушу беренени. Бул пайдап келбей, зыянап келип атпайбы? Сиз түшүндүргөнүңүз так болбойт ат маалымат. Кечиресиз, мен жообун угулайынчы. Рұқсат болса мен түшүндүрүшкө аракет кылып берейин. Бул жерде минималдык баалардын деңгээли деп целях налогообложения салык алуу үчүн гана колдонулган механизм. Ал механизмдин өкмөт менен бекитилген өзүнүн жобосу бар да. Кайсыл механизм менен баягы минималдык деңгээл белгиленет деп. Бул жерде эки түрдүү формула бар. Ошол формуланы алганда эч качан баягы минималдык уровень мындай жөн эле алып коюлбайт да. Ошол атамекендик өндүргөндөр базардагы баалардын баардык мониторинг жүргүзүп келип туруп, ошондон 20% арзаныраак кылып коюлган деңгээл болуп эсептелинет дагы. Бул баягы макул мисал кылыңчы, атамекен товарлардан бир өндүрүлгөн товарды мисал кылың, ушу мыйзам менен. Кандай дейсиз? Мында мисал кылып айтыңызчы, бир фактически мисал келтириңизчи анда. Атамекендик өндүрүлгөн товар 100 сомдон коюлду минималисттер, 20% аз. А өндүргөн адам 50 сомдон сатам деп атат. Кантип силер жооп тартасыңар? Атамекендик эгерде ошол товар болуп туруп бирөө 50 сомдон сатам десе, эч качан минималдык деңгээл ал 100 сом болуп коюлбайт да. Антимонополия мен сизге сиздин түшүндүрмөңүзгө карата образдуу айтып атам. 100 сом болбойт, бирок 1000 сом болсун. Ал 500дөн сатам деп атса, мына мыйзамга бузуулар кодекси боюнча беренени алып коюңуздар. Же формировканы туура коюңуздар азыр. Оңдоңуздар. Рахмат. Сиз каяктан болосуз? Налог